Белизге темасына байланыштуу тиешелүү кызматтар кайрадан иликтөө иштерин баштады. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев жоопко тартылыш керекпи же тартылбайбы, ал боюнча азыр процесс башталды. Алдыда көрөбүз. Эске салсак, УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев Белизгейтке байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке дагы көрсөткөн. Ал жерде ал ачык айкын айтып атат. Ооба. Мен нотариус катары алып келген документтерди карап чыгып, өзүмдүн печаттарымды коюп бердим деп. Башкача айтканда, бул документ жасалмай эмес, Белистен келгенин ал тастыктап берип жатат. Урматтуу депутаттар, мындай документтерди мен колума алып, эгерде өзүмдүн президентиме тапшырып бербесем, анда мен ким болом? Мен ойлойм, бул чыккынчылыкка тетип алмак. Президенттин астында, элдин астында, силердин астыңарда берген антымды бузган болмок. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз бул документ колго түшкөндөн кийин, бул апостилди аныктагандан кийин түзмө-түз өзүбүздүн президентибиздин колуна тапшырдык. Ал учурда Ата мекен партиясы юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар жалган экенин билдиришкен. Бул боюнча айрым эл өкүлдөрү бийликтин кылыктарына терс пикирлерин билдирген. Күч органдарынын жетекчилери келип, чын эле ушул бир документ тапкандай кылып, бир сүйүнүп, монтип баягы айтканы дал келбей калды да азырчы. Бул мындай өнүккөн мамлекеттерде, мындай демократия калыптанган, мыйзам иштеген мамлекетте андай жетекчилер элдин алдында баса албай калат. Кызматынан кетет өздөрү. Бирок бизде мындай эмне кылсаң ошо кыл, бирок мен ишимде отура берем деп креслосуна жармашып, уят болгонун сездирбегенге аракет кылып мындай отура беришет. Ошол кезде Алмазбек Атамбаев документтер калп болсо, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаевди кызмат ордунан бошоторун журналисттерге айтканы бар. Конечно, если это документы фальшивые, и если председатель ГКНБ принес ко мне такие документы, он, конечно же, за это ответит и своим креслом, и я думаю, будет ему довольно плохо. Башкы прокуратура жана УКМК былтыр Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Бирок тыянак чыккан эмес. Бүгүнкү күндө УКМКнын азыркы жетекчилери Белизгейттен документтер келбегенин ачыкташты. Экс төрага, УКМКнын төрагасы Сегизбаев түшүнүк жазып берген. Бул ыкчам булактардан алынган маалымат болчу деп. Бирок аны документтерди биз таба алган жокпуз, далилдей алган жокпуз. Мыйзам чегинде каяктан чыккан белгисиз болуп атат. Мен биле албайм азаттык эмне деп айтканын, бирок биз таба алган жокпуз документтерди. Өзү деле айтып атат, расмий келген эмес деп. Ошол эле маалда башкы прокуратурага берилген деп атат, мына болгон материалдын баары. Башка материал жок. Бул маалыматтан кийин коомдук активисттер Сегизбаевди жоопко тартылсын деген сунуш менен тиешелүү органдарга кайрылышкан. Ал ортодо эл өкүлү Жанар Акаев УКМКнын калп айткан кызматкерлери жоопко тартылсын деп билдирди. Калп айтканда тескерисинче сыймыктанып көчөдө басып жүрүшөт. Эмне үчүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү, прокуратура эмнегичен ошол мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң ири калпчыларга кылмыш ишин козгойго карап отурасыңар. Кылмыш ишин козгогула, кийинкилерге сабак болсун. Белизгейт боюнча жанагы Марат Султанов, Бекболот Талгарбековдорду жөнүн алып барып камап койду да. Мына ошону туура эмес камаган үчүн, туура эмес жанагындай мыйзам бузгандыгы үчүн Сегизбаев жооп берсин деп ошону биз деген прокуратурадан, укук коргоо органдарынан сурап атабыз. Сегизбаев дайыны жок deyилип жаткан Белизден келген документтер тууралуу түшүндүрмө берди. Ал документтердин мыйзамдуу алынышын тастыктаган кагаздар бар экенин, документтер башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айтты. Аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен. Жооп ала алган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждение деп коебуз. Ошол косвенный подтверждениени алганга аракет кылдык.